Бир эле мындай сөздү көтөрөт элем. Соцфонд боюнча вот соцфонддун орун басары отурат. Айтсаңыздар, бул мыйзамды өткөрсөк, соцфонд боюнча жумуш берген адамга макул соцфонд төлөбөйт экен, ага жеңилдеткендик болот. А бирок ошол жактан жумушка алынган адамдар эмне болот? Айтып берсеңиз, пенсиялары эмне болот? Урматтуу Элвира Жаргалбековна, бул мыйзамдын долбоору боюнча жеңилдиктер берилип атат иш берүүчүгө. Азыркы күндө ошол эмгек акыдан факт түрүндө эмгек акыдан 27,25% болсо, бул мыйзам боюнча 10% эмгек акыдан эмес, орточо эмгек акынын 40%нан 10% болуп атат да. Бул Ошондо деген ошол жактан жүздөгөн, миңдеген адамдар жумуш орундары түзүлүп иштесе, болочок алардын келечегинде алар пенсия албай калышат. Ошондуктан мындай жеңилдиктер берилгенде мамлекет сөз жок компенсациялык механизмдерди караш керек. Мамлекет компенсация кыла албайт, бюджетте акча минус, правильно? Налоговая, сиздин оюңуз кандай? Элвира Жаргалбековна, буга биз макул болдук. Жок, мондай жанагындай когда идут вот такие комментарии, просто мен дагы бир нерсени айтып кетет элем, урматтуу коллегалар. Мына вторник күнү комитеттен деген 2,5 миллиардка списание алып келип атышат да. Азыр мына парламент жарым менен сүйлөшсөм, жарымы каршы болуп атат да. Арабызда 5 коллегабыз жүрөт. 2,5 миллиарддын ичинде 1 миллиард 200 государственный компаниянын карыздарынын списаниясы, 1 миллиард 300 частный компаниялардын прихватизированный 90 жылдары бекер алып алган, чиновниктер бүт алып алган компанияларды 90 жылдардан баштап 28 жылда карыздарын төлөбөй 1 миллиард 300-дү списанияга парламентке алып келет. Льготы, преференции, списания алып келгенде ойлонуш керек да. Вот такие вещи, когда проходят, я тоже хочу сказать, давайте мындай как-то вот мындай солидарный болуш керек да. Парламентке да алып келем деген коллегаларга азыр да айтып келем да, ушундай токтотуш керек да, уят болобуз. У нас люди суицидами кредиты не могут выплатить, заканчивают. Мы им не хотим списать. Банктардан кредит алып, теге аягында асылып өлүп атышат. Сколько проблем всяких приходит, а мы приходим то себе на квартиры там какие-то от налогов хотим освободить, то своим друзьям хотим списать какие-то сотни миллионные долларовые кредиты, то вот такие лоббистские законопроекты приносим.